2015 жылдын 25-июнунда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин Кыргыз Республикасынын 2015 жылдын 25-июнунда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети диний экстремисттик жана террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүн таап чыгуу, чара көрүү жана эскертүү иш-чараларынын алкагында Ош облусунун Араван районунда жергиликтүү калк менен диний кырдаал маселеси жөнүндө жалпы түшүндүрүү профилактикалык иш-чарасын өткөздү. Анын катышуучулары Ош областындагы болуп жаткан диний кырдаал боюнча айтып кетишти. Салттуу исламдын ченемдеринен Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун идеологиясын дискредитациялоочу, ошондой эле салттуу эмес ваххабизм жана салафизм диний агымдары дагы дискредитациялоочу үлгүлөр жана далилдер келтирилди. Жаштарды диний экстремисттик уюмдун радикалдуу идеяларын таратууга жашыруун ишмердигине тартуу көйгөйү дагы бул жыйында белгиленди. Жалпысынан жергиликтүү динияттын кызматкерлери, кыргыз жарандары, өзгөчө жаштар Сирияга эл аралык террористтик уюмдун катарында согушка катышыш үчүн чыгып жаткан фактыларга өзгөчө көңүл бөлүнүп, басым менен айтып кетишти. Эскертип кетсек, мына ушул акыркы малда ушундай иштерди жүргүзүүдө Ош областынын Араван району боюнча Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тарабынан 11 жаран Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлүгүнөн расмий түрдө өз ыктыялары менен баш тартышкандыгын билдирип келген. Ал эми бул иш-чаралардын алкагында дагы Араван районунун 3 жараны тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлүгүнөн баш тартышты. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тарабынан диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнүн арасында профилактикалык иш-чараларды дагы жүргүзүү иштери улантылып жатат.